Ошо мен айткым келет жалпы эл журтка. Азыр дагы көчөдө, площадьтарда митингдер болуп атат, эл тынчыбай жатат. Түнкүсүн шаардыктар өтө кооптонуп, өздөрүнүн тынччылыгына, бейпилдигине аябай мындай бир кооптонуп турган убакыт болуп атат да. Мына ушул моментте эл тынчып, бир жанагындай Кыргызстаныбызда, Бишкегибизде, жалпы Кыргызстаныбызга тынчтык орноп, бир жакшы, бир таза, так жолго түшүп алсак жакшы болот эле деген мен ойду айткым келет. Жанагы биздин митингчи жаштарыбызга бүт бардыгын жанагындай укуктук талаада чечип алып, укуктук талаада ошол жерден өзүңөрдүн ким экениңерди көрсөтүп, өзүңөрдү ошол жерден программаңарды айтып чыгып дегендей, ошондой бир эч кандай насилиясы жок, зордук зомбулугу жок, жанагындай адамдарды кыйнабай, өмүрүнө залака келтирбей, мындай бир жакшы бир жолго түшсө экен деген ойду айткым келет да. Жалпы өзгөчө биздин жаштарга элди кыйнабагыла, мамлекетти кыйнабагыла, анан моундай зордук зомбулук деген Кыргызстанда болбош керек. Биз бүт дүйнө көрүп турат, бүт дүйнө карап турат. Бизге азыр тынчтык гана керек, биримдик керек, ынтымак керек. Албетте экономикабызды өстүрүп, алдыга жылуу керек. Эгер минтип биз ар бир 5 жылда ошентип революция кылабыз деп эле тополоң салып мамлекетибизди ошондо отурсак, мамлекетибизди артка тартып, кайдагы бизде өнүгүү өсүү болот. Мына көрүп атабыз, инвесторлордун баары кетип атат, качып. Канча деген жерлер өрттөнүп кетип атат. Чоң объектилер, инвесторлор жасаган да. Мунун баары ошо биздин экономикабызга, келечегибизге, жашообузга өтө мындай терс таасирин берет. Ошон үчүн мен дагы Илим пост катары, медиа катары кайрылгым келет. Элиме баарыңарды тынчтыкка, ынтымакка чакырам.